Урматтуу достор, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Бизде дагы Кыргызстанда жакшы жаңылык болду. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы көптөгөн башка өлкөлөр менен беттешип, ушу жеңүүгө жетишкен. Бизге келген конокторубуз бар. Сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын хоккей боюнча курама командасынын өкүлдөрү Төлөгөн, Залкар жана Адилет мырзалар бүгүн жигиттер конокто. Кутмандыктарыңыздар менен. Таңыңыздар кандай башталды? Жакшы, буюрса эртең өз Сиздер үчүн оңойлуу болсо керек, эрте турган спортсмендер үчүн. Оңойлуу, кээде чарчаганда кыйналып калабыз. Жакшы. Кандай жаңылыктар бар? Жетишкендиктер. Акыркы мезгилдерде кандай оюндар өтүүдө? Жаңылыктарыбыз абдан эле көп. Бир айдан бери даярданып атабыз. Азыр бизде Азиянын чакыруу кубогу өтүп атат. 5 мамлекет катышкан оюн. Буюрса кубок. Азиянын чакыруу кубогу биздин хоккей федерациясы уюштуруп. Эртең акыркы оюндар болот. Жыйынтыктоочу. Жыйынтыктоочу оюн эртең Кыргызстан Макао курама командасы менен финалдык беттеште ойнойт. Демек башка өлкөлөрдөн бизге канча өлкөлөрдөн келип атышат? Бизге азыр 4 өлкөдөн келди: Индия, Макао, Катар, Малайзия. Сиздер биз байкагандан ушу Катарды уттуңуздар, Индияны да уттуңуздарбы? Индияны 11-1 эсебинен уттук. Катарды 9-0 менен уттуңуздар. Ошону уккан жайыбыз болуп аябай сүйүндүк. Андан башка дагы эртеңки оюндарга катышасыздар да? Эртең саат кечки 7-де болот. Көрүүчүлөр болсо келип Кыргызстанды колдоп кетсе, биз үчүн абдан эле кубанычта. Саат канчада болот? Кечки 7-де. Кай жерде болот? Кара Чыгышта Гаровский кетип. Жакшы, келиңиз, сиздер дагы сүйлөп туруңуздар. Бул жактан аябай жакшы сүйлөйт окшойт, Бул улуусу, сулуусу окшойт деп ойлоп койдум. Ушу атаман окшойт деп ойлоп койдук. Жол башчы. Келиңиздер, сиздердин утушуңуздарга эмне түрткү болду? Кантип жеңиңиздер деп ойлойсуздар? Сыры эмнеде? Бул эми бизге баарыбызга эле дем күч болуп турган кезде биз анткени былтыр дагы барганбыз. Биз дагы Кувейт мамлекетине. Ошондон бери бизге баа сабак болуп, биз Кувейттен 3 месте алып калганбыз. Финалга чейин чыгып. Ошондуктан ошондо 3-орунду алганда, 3-орунга илингенде быйыл деген аябай утушка жакшы бир стимул, мотивация болуп турду. Ошо бизге өзүбүзгө баа цел коюп, ушу быйылкы Азияда биз өзүбүз чакырып биринчи местени алабыз деп, өзүбүздүн үйүбүздө дагы. Потому что эми Кувейтте дагы өзүнүн эмеси болуп, өзүнүн жери болуп, ошон үчүн алар утуп алып өздөрү, Кувейт өздөрү алган. Төлөгөн, айтыңызчы, кайсы мындай айырмасы болсо керек? Кыргызстанда ойногон менен башка чет өлкөдө ойногон? Конечно, вот Кыргызстанда болсо бул өзүңүн үйүңдө жүргөнсү ойнойсуң да. А башка жактан чет жакка чыккансып каласың. Конокко баргансып. Конокко баргансып, мындай тартынуу сезим болот да. А Кыргызстандан кыргыз элдери баштырып, колдойт. Жакын адамдар. Коштоп турушат да. Ошондон улам баягы демге дем, күчкө күч кошулуп анан кийин жакшы ойноп калат турбайбы демек. Жакшы. Эмне үчүн ушу сиздер башка спорттун түрү эмес, бул бардыгыңыздарга тиешелүү суроо, именно ушул хоккейди тандадыңыздар? Баштап кое берейин. Биз айылдын үстүндө кичинекей көл бар эле да. Ошол кышында тоңуп калат. Ал кезде азыркыдай экипировкада жок болчу. Туска деп жана снегурочка деп койчу, ошону байлап тээп баштап жүргөнүн. Ошондон улам кызыгуу. Ошондон улам кызыгуу пайда болуп, өзүбүздүн ошол райондун биринчилиги өтүп, анан облустук биринчилик болуп отуруп, анан ошо шаардан каток салынып калды деп уктук. Анан ошондон Солтоо деген байке бар, Абдыраев. Биздин ошол кишинин эмеси жардамы аябай чоң да. Ошол киши биздин музга барган эмебизди төлөп, муз частный болгондуктан аябай кымбат болуп калат. Колдоо көрсөтүп, азыркыга чейин колдоосун көрсөтүп келет да. Экипировкабызда жардам берет. Сиз кантип келдиңиз хоккейге? Хоккейге биз Чумал районунун Жайык айылында байкебиз айтып кеткендей көл бар. Ошондо бизде чейикте өтчү да чемпионат. Ошо байкелерибиз ойночу. Байкелерибизди көрүп эле биз ойноп. Залкар? Бизде болсо
Ушу чайга айылынан элем, нары мен куш айылынанмын. Жакшы. Бизде дагы баягы сиз уксаңыздар керек, советский обеспечение болуп, мисалы. Аякта условия көбүрөөк болуп, ушу негизи аталарыбыз тээп келген катогубуз бар бизде. Пойлабызда. Ошондон кызыгып эле тээп эле жүрчүк, ушу кичинекей жаңылыктан баштап. Жакшы. Эми мындай болот суром, ар бириңиздердин кошкон салымыңыздар. Мындай футболдо гол киргизет да шайбу деп аталабы? Эми мындай көп деле маалыматым жок экен. Акыркы оюндарда ар бириңиздердин салымыңыздар канча гол киргиздиңиздер деп айтайын. Мейли ошентип шайбу киргиздиңиздер. Ким бомбардир болду? Мынакей. Мына ушуну берейин деп аткан. Бомбардирликти азыр аныктай элбейм, статистика өздөрүнүн эмесин чыгарат. Азыр эсептелик го, эми эртеңки оюндан кийин анан ким Негизгиси ынтымакта бардыгыңыздар. Азыр Кармап көрөлүбү? Жазбаңыздар. Кармап көр, оор аябай. Жок, каяга оор? Кармап көр. Жок, бул жеңил экен. Бизге оорун алып келип көрсөтүшкөн го. Ушул менен ойнойсуздарбы? Медаль тууралуу токтолуп өтсөңүздөр. Булар дагы колуңуздарга алып көрсөтүңүздөр. Биринчи орунду алганда таанысаңыздар керек. бул медаль 2014 Бишкек шаарында өткөн Азия чакырык кубогу өткөн. Ошондо Кыргызстан курама командасы Макао эртең ойнобой турган как раз Макао курама командасына утулуп калганбыз. Тилекке каршы 5-4 эсебинде. Ошондо алынган медаль болчу. Быйыл дагы финалга Макао менен чыктык, эми быйылкысын бербейбиз деген ишеним бар. Жакшы. Демек, Макао командасы күчтүү команда экен да. Абдан күчтүү команда. Жакшы, кийинки медальды алалы. Сен улам көрсөткөндү мага бер. Ооба, сен тагынып тур. Бул жакын арада эле өткөн, өзүбүздүн Кыргызстан арабызда чемпионат болгон. Кыргыз Республикасынын чемпионаты биринчи орундуку. Жакшы. Облустар менен таймаштаңыздар керек, Республика ичинде да. Республика боюнча. Бул болсо Алматы шаарында хоккей менен чемпионат мира болгон. Мынча жеңил берип коюшкан деп коюмбу? Бул Жеңил экен. дивизион болуп бөлүнгөнгө катары Кыргызстан жаңы хоккейден өнүгүп келаткан себептен эми өнүгүп келаткан мамлекеттердин катарына кошуп, ошол жакта 3-чү орунду алып калганбыз, Тилекке каршы. Дедиңиздер. Жок, эмки барганда биринчи орунду багынтабыз буюрса. Жакшы азаматсыздар. Жакшы ийгиликтерге жетише атасыздар. Бул как раз өзүбүздүн Жумгал районубузда болгон бир. Жумгал районунда болгон таймашта жеңүү, Жакшы экен. Бул деле демекен Кыргыз Республикасынын чемпионаты экен. Бул Биринчи орунбу? биринчи орундуку. Жакшы оор экен. Бул Казакстанда өтүп. Кыргызстанда. Бул Нарын областынын губернаторунун кубогу экен. Ошондо экинчи орунду алганбыз. Биринчилик. Биринчи, экинчи орундар дайыма Биринчиде алтын болот. жемиштүү деп эсептелинет. Нарындан нарындыктар алган биринчи орунду. Өз жери болуп. Бул эмгек жана жаштар миграция министрлиги экен, ошо уюштурган Кубок. Таймаш. Ошондон Жакшы. алгансыздар. Бул да 2014-жыл. Демек, мен байкашымча 2014-жылы аябай көптөгөн ийгиликке жетишипсиздер. Анан буюрса эртең ушу башка командалар Кармап көрөйүн. Ооба, кармап тур. Мелдешебиз деп турасыздар. Кандай болот өзүңүздөрдүн сезимиңиздер? Утасыздарбы? Мен толкундагылар кичине бар. Буюрса тренерлердин койгон немелери бар. Задачалары бар, эми ошолор тагаттарса керек. Буюрса жеңишибиздик болот. Ылайым эле жеңиштин үстүндө жүрүңүздөр. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Куттуктайбыз. Бул командаларды уткан экенсиздер, жогоруда айтылган. Жана да эртеңки командаларда утуп алышыңыздарга тилектешпиз. Ийгилик сиздерге. Рахмат. Келип туруңуздар.